Быйыл райондо өрүк сезону ийгиликтүү башталды. Учурда өрүк жана алма бактарынын аянты жылдан жылга көбөйтүлүп жатат. Жалпысынан быйылкы жылы район боюнча 2,5 миң гектар жерге өрүк бактары кеңейтилген. Жыл сайын 150 миң тоннага чейинки өрүк чет өлкөгө экспорттолуп, миңдеген тургундарды киреше менен камсыздап келет. Жыл сайын бул Жети Өгүз району боюнча 2300 гектарга жакын жерге өрүк эгилген. Бул жылына 150 миң тоннанын тегерегинде өндүрүлүп, булар свежий абалда жакынкы жана алыскы мамлекеттерге экспорт болуп келатат. Бул ушундай көйгөйлөр дагы Кудай буйрса эгер жаралып сатуу маселеси баасы түшүп кеткен мезгилде ушундай объекттер менен биз шок убактылуу сактап, кийин көбүрөөк баага сатканга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Райондогу өрүк өндүрүшүнүн негизги бөлүгү Жаргылчак айыл аймагына туура келет. Бул жерде өрүктүн 6 түрү өстүрүлөт. Дыйкандардын айтымында сезондун башталышында өрүктүн 1 килосу 70 сомдон сатылган болсо, учурда түшүмдүн көбөйүшүнө байланыштуу баа 40 сомдун айланасына түштү. Ошого карабастан экспорттун көлөмү жылдагыдай эле жогорку деңгээлде сакталууда. Азыр дыйкандарыбыз түшүмдөрүн терип соодалап аткан убагы 70 сомдон башталып, бүгүнкү күндө 40 сомдон сатып атат. Жылына 6,5 миң тоннадан 7 миң тоннага чейин мамлекетибизден сырткары өрүк продукциялары экспорттолот. Биздин аймакта Актерек айылында, Жеңиш айылында питомниктер эл тарабынан уюштурулуп, бүгүнкү күндө питомниктерибизде ошондой эле алмурут, алма, карагат жана башка мөмө жемиштердин бүт баарын өнүктүрүшөт. Айыл тургундарынын айтымында өрүктү кайра иштетүүчү ишканалардын жана заманбап логистикалык борборлордун көбөйүшү дыйкандар үчүн чоң колдоо болмок. Анткени түшүмдү узак убакытка сактоо мүмкүнчүлүгү түзүлсө, анын баасы көтөрүлгөн маалда сатып, көбүрөөк киреше табууга болор эле дешет. Байлашы жакшы байлады, бирок баасы 65 миң башталды, 30 болуп калды. Аягы 30 болуп калды. Бирок ушу мамлекет кичине жардам кылып койсо жакшы болот эле. Ушу өткөргөн жагына бирдеме ачып койсо жакшы болот эле, өткөргөндө жакшы болот эле. А так элди бир жылдан бери күткөн ушул. Айылда ушул өрүк менен жан сактайбыз, бир жылдап күтөбүз ушул өрүктү. Өрүк жакшы, Кудайга шүгүр, быйыл түшүмү жакшы болду, мол болду. Өрүктү ушинтип сатып атабыз. Жакшы, Кудайга шүгүр, берекесин берсин, жакшы эле болуп атат. Баасы кичине ойлогондой болбой, кичине айыл тургундар кыйналып сата албай атат. Ошол жагынан эле кичине маселе бар. Жети Өгүздө мөмө жемиш багбанчылыгы жылдан жылга өнүгүп, өрүк өндүрүү аймактын негизги киреше булактарынын бири болуп калууда. Багбандар быйыл түшүм мол экенин айтып, түшүм жыйноо менен элек. Жанара Сагындыкова, Сызбек Касянов, Жети Өгүз району.